6 фракциянын лидери бар эле. Мгм. Баарын топтоп биз ынтымак элек оппозиция дагылар менен деле. Анан көмтөрдү алышыбыз керек деди. Садыр Жапаров комиссиянын төрагасы болуп, жана докладдарды жасап жүргөн. Анан биз алышыбыз керек. Анын үчүн кандай кылыш керек? Мен жана дорожный картасын чийдим, 3-4 закондорду киргиздим. Саботаж, внешнее управление деген закондорду киргиздик. Анан баарыбыз бир болушубуз керек дедик. Мгм. Анан ким жоопкерчиликти алат деген баары сүйлөшүп туруп мага жоопкерчиликти койду. Сиз жоопкерчиликти аласыз, ушул ишти башкарасыз деп. Анан президент колдобосо ала албайбызбы да? Фракция колдогону менен. Анан мына жаса деп коюп, бияктан саботаж кылып туруп алган болсо, мындай эч нерсе майнап чыкпайт. Анан Атамбаевка кирдим. Ушундай эми президент колдобосо бул комиссия эч нерсени чече албайт. Сиз колдоңуз, мына мени сунуш кылды десем, ал айтты эменке. Менин оюмча Албек дейт. Албек деген мен жакшы тааныбайт элем. Эми Атамбаевдин мурунку завкозу. Ошол кезде тиги Манас директор. Албек деген жигит бар. Экономиканы укмуш билет. Суудагы балыктай эле мындай разбираться этет. Ошого мындай тапшырайлык дедим. Көрдүм мындай ал аны кайтарып алганга кызыктар эмес экенин.